Регионда Абалким автордук программасы. Саламатсызбы? Өткөн аптанын 17-18 март күндөрү Кыргызстанда, анын ичинде Жалал Абад облусунун Сузак районундагы 3 тургундан коронавирус табылганын маалымдаган болчубуз. Бирок муну коомчулуктун көпчүлүк бөлүгү туура эмес, жалган маалымат катары кабыл алып, кайдыгерлик ошол күндөн тартып эле ачык көрүнгөн болчу. Мына ошол күндөн тартып Кыргызстанда дүйнөдөгү 150ден ашык өлкөлөрдө эле атың өчкүр илдеттин чабуулунан коргонууга кирише баштады. Өлкө жетекчилиги тез аранын ичинде чечим кабыл алып, алгач өзгөчө кырдаал режимин киргизүүгө мажбур болду. Вирус жуктургандар Ош, Баткен облустарынан, Чүй жергесинен да каттала баштады. Кыргызстанга тез аранын ичинде бул аймактарга өзгөчө абал режими киргизилди. Куралдуу күчтөрдүн көзөмөлүндөгү блокпосттор, санитардык көзөмөл түйүндөрү күчөтүлгөн тартипте иштеп баштады. Бирок эң эле негизги маселе элге бул оорунун аябай тез жугарын, андан сактануу үчүн үйдөн чыкпастан тазалык талаптарын так аткаруу зарылдыгын түшүндүрүү оңойго турбайт көрүнөт. Мамлекет элин оорудан сактап калууга киришкен чакта айрым тургундар посттордо турган кызматкерлер менен талашып, тартышып, жаман сөздөрү менен урушуп, маселе жараткандар да болууда. Абалким Индия же АКШдагыдай кылып катаал чараларды колдонуп, көчөдө жөндөн-жөн жүргөн жарандарды таяктап, күч колдонгону туура сыягы. Антпесе сени оорудан сактайын деп аракет кылып аткан өзүңдүн өлкөңдүн талаптарын аткарбасаң, күч түзүмдөрүндөгү өзүңдүн эле уул кыздарыңды каргап шилеп, өзүңдүн болбогон бир мүнөзүңдү көрсөтүп турганың туура эместир. Дүйнөдө күн сайын, минут сайын дал ушул илдеттин артынан канчалаган адамдар каза болуп атканда, абалким мындай кайдыгерликтин кесепети мага да тийип калбасын деп терең ойлонуп, туура кадам таштаган дурус болор. Оорунун Кыргызстанда жайылып жатканына ким күнөөлүү, ким мындай абалга жооп берет деп айыпкерди издеп отургандар. Анан социалдык тармак аркылуу жалган маалыматтарды, ушак айыңдарды таратып, ансыз да кооптонуп, Кудайдан тиленип отурган адамдардын абалы менен ойношуп, дүрбөлөң салууга аракет кылгандар да жок эмес. Андай адамдардын максаты эмне болушу мүмкүн? Абалким жалган маалымат таратып, элдин жүрөгүн түшүрүп, дүрбөлөңгө салуу менен ал кишилер ырахат алышар. Мындайлар да жок эмес. Абалким бул адамдар билип билбей сөз таратып үйрөнгөндөрдөн болушу мүмкүн. Бирок кандай болгон чакта да бүгүн андай оюнга орун жок экенин түшүнүңүз, тууганым. Бүгүн мамлекетибизге ар бирибиздин жардамыбыз керек. Сизден өлкө эч нерсе сураган жок. Болгону үйүңүздөн чыкпастан, үй бүлөңүздү да чыгарбай, тазалыкты сактап, WhatsApp'тан ушак таратпастан сабырдуу болуп туруңуз. Калган жумуштарды тийиштүү адамдар өздөрү жасап жатат. Үйдө болуңуз, өмүрүңүздү, үй бүлөңүздү сактап калыңыз. Саламатта калыңыз.